Кыздар дагы сөзсүз түрдө бокс, карате менен машыкпасак дагы, кандайдыр бир танца менен болсо дагы, йогабы, танцабы же болбосо фитнеспи, кандайдыр бир спорт менен машыксак, биздин мышцаларыбыз күчтүүрөөк болуп, өзүбүзгө мындай кичине бир катуураак турсак, бизге эч ким мындай духу жетпейт. Назик болуп эле дей берсек, бизде ар ким ар кандай кылышы мүмкүн. Так, эми кеттик кайра. 6-эреже. Эгерде сени көптө уят кылып, шылдың кылса, эч качан унчукпай жүрө бербешиң керек. Ата энеңе, мугалимдериңе айтып, чоңдордон жардам сура. Бул учурда чоңдорсуз маселени чечкенге болбойт. Так, бизди тарынтып, капа кылса, биз эмнелерди кылышыбыз керек экендиги жөнүндө түшүнүктүү болдубу бул сабактын бөлүмү? Ооба десеңер, плюс кошумчаңар болсо да кошумча айткыла, каршы болсоңор минус белдиргиле, сурооңор болсо суроо бергиле. Асема, Ариет. Эжеке, мен бир суроом бар эле, бере берейинби? Беребек, конечно. Эгер ошо сизди шылдыңдап аткан балага жетсе, отпор берсе болот да? Шылыңдап аткан балага эмне кылса? Мындай неме кыла алсаңызчы, отпор бере алсаңыз. Отпор? Отпор. Физический жактан күчтүүрөөк болсоңузчу. Сени шылыңдап аткан бала, ал сенен күчтүү болгон болсо эмне кылабыз дейсиңби? Жок, биз күчтүүрөөк болсок, отпор берсек болот да? Коркутуп уруппу? Туура. Андай эмес эми. Ошондо болсо Биз биринчиден мусулмандарбыз, Биз мусулмандарбыз. Бизде сени шылдыңдап атса, сен андан күчтүү экенин билип турасың, күчтүү экенин билип турасың. Ал сенен бир урсаң учуп кетет, мисалы үчүн, өзүнүн абалы менен иши жок, сага тийишип атат, Бул учурда жөн гана тап берип коесуң, же эскертип коесуң. Жөн гана сүйлөшүп коесуң. Мага тийишпе, мага сайынгыла депчи. Капа болуп каласың, бекер эле тумшукка жеп каласың деп, мындай эркекче нормально эле эскертүү берип койгула, жакшынакай сөз мененчи. Сөзсүз түрдө сен дагы аны шылдыңдап, анын кемчилдигин айтып, ат коюп, бирдеке деп жаман сөз айтып, чумо же бирдеке, оозуң мурдуң жарап коем деген баягы тупой, маданиятсыз, өлүп каласың деген сөздөрдү түк айта көргүлө. Силер маданияттуу жооп бергиле. Шашпа. Мындай маданияттуу эркекче сөздөр бар го. Бир урсаң бекер капа болосуң. Бир муштумдан чыкпайсың. Мен сенин кандай экенин билем. Нормально жүр. Капа болуп калбагын, деп эле жакшынакай катуураак эскертип койсоңор болот. Андан кийингиси. Буллинг бул тажатып күлө берүүсү, буллингдин бир түрү. Сени кечке тажатып, сен надел кылып сага күлө берсе, надел кылып сага жаман сөздөрдү айта берсе, сени көптөп ура бере турган болсо, бул дагы буллинг. Бул дагы жаман нерсе. Сени кечке тажатып күлө берсе, классташтарың, кечке сени надел кылып ат кое берсе, сага күчүң жетпей жатса, анда дагы сөзсүз түрдө чоңдорго айтышың керек. Үйдөгүлөргө, ата же апа, кечке мага кыздар күлүп атат, же кечке мага балдар күлүп атат. Ат коюшуп атат. Мен анын баарына күчүм жетпейт деп айткыла. Эч эле болбой, ошондой болуп атса, силер эмне кыласыз? Ата энеңер мектепке заявление, арыз жазат. Класс жетекчиңерге кайрылат. Вот ошо аларга эскертүү берилет. Эгерде алар бир эскертүү берилгенден кийин дагы сага ошол буллинг кылган, буллинг дегенде сөзсүз түрдө уруш эмес, эмоционалдык, психологиялык деп коет. Шылдыңдап, жөн эле күлүп, мимика жесттер менен да күлүп сени жаман кыла бере турган болсо, бул да кылмыш, эч айырмасы жок. Эмне болгон күндө дагы сени көптөп ошондой кыла бере турган болсо, кайта 3-4 жолу же 2-3 жолу кайталанып турса, же 5-6 жолу кайталанган болсо, ата энеңе айткыла, ата энеңер мектепке арыз жазыш керек. Мектеп ошол проблеманы чечиш керек. Мектеп чече албаса, анда сотко же милицияга берилет. Эч эле болбосо башка школго, башка мектепке чыгып кетиш керек. Эгерде, мисалы үчүн, азыр бул тема мага керек эмес да,
Мен мындай эмесмин да деп ойлошуңар мүмкүн да кээ бириңерчи, мисалы үчүн мен эч ким шылдыңдай албайт, мен эч ким бирдеке кылбайт, мен да шылдыңдабайм деп ойлошуңар мүмкүн. Бирок мисалы үчүн Асема бай эле силердин классыңарда мисалы үчүн Асанды Үсен ошондой кылып атса, же болбосо Айчүрөктү Динара ошентип шылдыңдап обзывание кылып атса, классыңарда башка буллинг бар болгон болсо, эмне кыласыңар? Наблюдатель болуп, байкап жүрө бересиңерби? Эмне кыласыңар? Бирөөнү шылдыңдатсабы? Не только шылыңдап, буллингди түшүндүңөр да, буллинг деген эки же андан көп адамдын бир адамга шылдыңдаганы, ат койгону, күлгөнү, мыскылдаганы же урганы же кошпой койгону, мындай тиги бир адамды 2-3 адам же болбосо 5-6-10 же общий класс чумо кылганы бул буллинг деп аталат. Ошондой кылса силер эмне кыласыңар? Классный руководительге айтабыз, жана ал баланын өзүнө айтпайбыз, эми ата энелерине айтабыз да, туугандарына ал. Азаматсыңар. Туп-туура. Эч качан өзүңөрдү жаап, мынтип наблюдатель болбош керек. Мугалимдериңерге айтышыңар керек, аябагандай туура айттың ба эл, жана ошол буллинг болуп байкуш болуп аткан жертванын ата энесине билдиришиңер керек. Адан кийин эми кандай адамдар буллингге туш келет, кандай адамдар жертва болот, кандай адамдар бейчара болуп калат? Ким ошондо буллингдин жертвасы болот? Булар психикалык, физикалык жактан слабыйрактар. Түшүнүңөр, психологиялык жана физикалык жактан слабыйлар, күчү жогорактар, же болбосо бир аз акылы жогорактар. Бир аз акылы жогорактар, экичилер, же болбосо кичине акылы бир аз артта калгандар, же өтө эле чересчур интеллектиси өтө жогору жакшы окугандар, слишком умныйлар, же болбосо аябай таланттуулар, аябай баягы способный кандайдыр бир нерсеге күчтүүлөр, же өтө жакшы окугандар, же болбосо дене мүчөсү өзгөчө сулуу кыздар, аябагандай жашынакайларды буллинг кылышат. Түшүнүктүү болдубу? Буллингге ушундай, кыскасы көпчүлүктөн бир аз необычныйраак болгондорду буллинг кылып коюшат. Өтө сулууларды, өтө күчтүүлөрдү, мисалы үчүн өтө күчтүү баланы деле эркек балдар буллинг кылып көптөп кошпой коюшу мүмкүн. Же болбосо өтө жакшы окуган отличниктерди буллинг кылышат. Же болбосо чересчур эле баягы аябай акылдуулар бар го, неме деп коет, вундеркиндтерди, же болбосо акылы бир аз байкушураак, кичине мындай бир аз түшүнүңөр да, бир аз ненормальныйга окшогонурактарды, же алсыздарды, же семиздерди, же арыктарды, же кичинелерди, же узундарды, кандайдыр бир необычный баланы класста буллинг кылып коюшат. Эми карагыла. Бирок бул необычный болуп калган адам, мисалы үчүн мен айта албайм да, мисалы үчүн Асема класста аябаган отлично окуйт, отличница деле, аябай жакшы окуйт. Бирок Асеманы класста буллинг кылып коюшу мүмкүн. Эми ошол учурда Асема мен ушундай экем деп өзүнүн жертва кылбаш керек. Например, мен силердин келбетиңер кандай экенин мен билбейм, камераны дайым жаап турасыңар, мен просто мисал келтирип атам. Мисалы үчүн Ариет, сен аябагандай семиз баласың деле, аябай пончиксиң. Сени шылдыңдашып атышат, буллинг кылып атат. Мисалы үчүн Байел, сен боюң кичинекей арык баласың дейли. Кубаныч болсоң дагы бир капкара бирдемке баласың дейли. Вот ушундай. Эми силерди буллинг кылып аткан болсо, просто мисал. Ага силер капа болбогула, настроение болбогула. Наоборот, бул биздин өзгөчө жагыбыз. Мисалы үчүн мен мектепте аябай көп буллингге туш келгенмин. Даже 11-классты бүткүчө буллинг болгонмун. Күнөөм өтө жакшы окуйт элем. Өтө жакшы окуйт элем. Жакшы окуганым үчүн менин классташтарым аябагандай буллинг кылып кошушкан эмес. Анан экзамен черектин асында мени колдонушкан экен. Немелерди чыгартып, бирдемкелерди чыгарышат. Анан мен дос болуп калат экенде деп чуму болуп, аларга контрольныйдан, текшериштерден жардам берет элем, сочинениялар жазып берет элем. Андан кийин кайра черек башталгандан кийин кайра мен өзүм жалгыз кылып коюшат элем. Бул нерсе
Бизди эч качан капа кылбаш керек. Наоборот, биздин өзүбүздүн башкача мындай плюс жактарыбыз деп түшүнгүлө. Так, сабактын буга чейинки бөлүгү түшүнүктүү болдубу? Кандай адамдар буллинг болушат? Tushunarli. Мгм. Суроолор, каршы пикирлер жок, Yo'q. Жакшы. Анда мен буллинг жөнүндө бир аз ролик көрсөтөйүн, анан сабак баштайбыз. Кайра улантабыз. О, неудачник! Ты не такой, как мы! И слава богу! Түшүндүңөрбү? Ооба. Эмне жөнүндө болду? Мунунун бу баланын жообунда кандай суть, кандай ой жатат? Ооба. Ты не такой, как мы. У тебя не брендовые одежды. Кайра коеюнчу. О, неудачник! Ты не такой, как мы! И слава богу! Кандай суть, кандай маани көрдүңөр? Тиги жооп берген бала кандай мааниде жооп берди? Мындай Аллахка шүгүр зато силерде эмесмин дегендей майнде. Жакшы. Мындай айтты да, мындай айтты окшойт эчке менин оюмча. Сен бизде күчтүү эмессиң деди окшойт же. Слава богу деди го же. Алар тупойраак бой берүүчү. Ошондой болушу мүмкүн да эчке. Сен кандай түшүндүң? Жок, сен неудачник деп эме берки жаман балдар айтып атпайбы? Типа эки кишиге окшогон балдарчы, анан кийин ал жакшы кийинип эме отличник окшойт да. Анан кийин и слава богу, никак ты деп айтып атпайбы? Ошо шүгүр ошо сендей эмес экендигиме депчи көңүл бурбай айтып атат. Көрдүңөрбү? Ушундай чек арабызды рахмат жооңар үчүн. Аябагандай рахмат. Биздин демек чек арабызды тепсеп келатканда момент сразу ушундай жоопторду берип туруш керек экен. Мени мисалы үчүн мен буллингке кабылдым деп азыр сымыктанып айткандай деп түшүнбөгүлө. Мен буллингке кабылганымда аябагандай депрессия болгонмун, стресс болгонмун, кыжаат болгонмун, аябай жаман болгонмун. Ойлоп көрсөм, ошол мезгилде же мен ата-энем айткан эмес экенмин. Башкача айтканда тупой болгонмунбу, же ошол мезгилде адамдардын аң сезими төмөн болгонбу? Илгерки адамдарга келем да. Эч ким айткан эмес экен. Же мугалимдерге айтпаптырмын, же ата-энем айтпаптырмын. Өзүм эле чумо болуп, кыжаат болуп, капа болуп, ыйлагым келип жүрөптүр. Мен бул менин эң чоң катачылыгым. Же болбосо тиги мына роликтеги окшоп конкретный четкий ответ беришке дагы жараган эмес экенмин. Азыр эгерде ушундай билимдерди алып, азыр ошондой болгондо башкача болсо керек эле. Эми көрдүңөрбү? Жертвалардын ата-энеси давай эми карап тургула. Бул жерде муну мисалы үчүн жертва бала бар дейли, жертва бала ал классынан байкуш болуп келет, анан ата-энесине айтышы мүмкүн да, мен классташтарым ушундай кылып десе, кээ бир ата-энелер балдарына кайдыгер болот да. Ответин бербедиңби? Урбадыңбы? Унчукпай тура бербедиңби? Жооп кайтарбадыңбы? Урса урбадыңбы сен дагы? Эмне келесиң чумо болуп жооп бергин деп айтышы мүмкүн да. Бул жооп туура эмес. Анткени бала өзүн өзү защита кыла албады. Мисалы үчүн өзүңөр защита кыла албадыңар, анан келип ата-энеңерге айттыңар. Ата-энеңер дагы ответ бербедиңби десе, кантип бересиң? Бере албай атасың. Бул биздин катабыз. Эгерде ата-эне дагы өзүң ответ бербедиңби десе, ал бала адан бешбеттер хуже жертва болуп кетет. Кээ бир ата-энелер бар, агрессиялуу ата-энелер. Молодецсиң сен, апа мен биринчи атаман, мен күчтүүмүн, мен классты кармап жүрөмүн, апа баары менен коркот, же болбосо ата мен баары коркот десе, молодец, атасынын баласы деши мүмкүн. Бул дагы туура эмес тарбия. Так. Андан ары да кеттик,
иши кыса, бул жанагы эле айткан сөзүм экен. Байкуш болбошуң керек буллингдин алдында. Өзүңдү коргошуң керек. Сенга акырын эле нападение кыла баштаган мезгилде өзүңдү коргошуң керек. Буллингге чейин жеткирбешиң керек. Чек араңды заранее сакташың керек. Коркотканыңды билдирбешиң керек. Буллинг кылып аткан баланын астында эч качан коркотканыңды билдирбешиң керек. Байкуш болбошуң керек. Өзүңө ишенимдүүдөй көрсөтүшүң керек өзүңдү. Титиреп алсаң да өзүңө ишенимдүүдөй көрсөтүшүң керек. Сөзсүз түрдө Кудайдан жардам сурап турушуң керек. Кудай сен мага кошумча күч берип тур деп суранышың керек. Не болду? Азыр сүйлөбөй туруп тур. Азыр берем, азыр кирем үйгө. Так, андан ары дагы кеттик, но роликти көрөбүз дагы. Биздин сабагыбыз канчалык калды экен? Почти бүтүп калыптыр. Но акыркы ролик. Это ты мне на ногу наступил, щегол? Нет, не я. Пожалуйста, не бей. А может, ты осел? Я тебе не осел, и на ногу я тебе не наступал. Еще вопросы? Нет, больше вопросов нет. Так, көрдүңөрбү? Кайра дагы повтор коюп берейин. Это ты мне на ногу наступил, щегол? Нет, не я, пожалуйста, не бей. А может, ты осел? Я тебе не осел, и на ногу я тебе не наступал. Еще вопросы? Нет, больше вопросов нет. Көрдүңөрбү? Мен жана башында айттым, Демек, сени бирөө буллинг кылып атса, сен актанба. Жок, мен кылган жокмун, мен көргөн жокмун, мен алган жокмун, мен билген жокмун дегенде кылып, ошентип актанба, могу окшопчу. Не бей, бирдеке дагы бирдеке депчи. Так. Булардын сүйлөшүүсүнөн кандай сабак алдыңар? Эмнени түшүндүңөр? Мына ортодогу буллинг бала экен, Буллинг эки адамга кандай мамиле жасады? Туура эмес. Грубый. Туура эмес, грубый жасады. А бул кандай ответ берди? Биринчи Так, жалынгансып сурады да эчке. кандай? Биринчиси жалынгансып коркуп айтты. Мгм, Урба деп. А экинчиси мындай коркпой эле серьезно айтты да, көзүнө карап. мхм. Ошондо буллинг кимдин чек арасын тепсеп баштайт эми? Берки биринчи бала. Конечно, биринчи бала. Сонун. Так, экинчи баланын сөзүн конкреттүү түрдө ким которуп коет? Экинчи бала мындай серьезныйраак сүйлөдү, ал ошол баладан коркпойт экенин билдирди. Может, ичиден коркот. Может быть, ичиден коркот. Может, мушташып кетсе адам токмок жейт. Бирок сөзү менен коркпогон духун билдирди, Конкреттүү түрдө экинчи баланын сөзүн ким которот? Мен сага эшек эмес, мен дагы сөздөр барбы, суроолор барбы деген. Эжекей, мен которсойм болобу? Мм. Мен сага эшек эмесмин. Онун үстүнө мен сенин бутуңду тепсе элекмин. Дагы суроолор барбы? Азаматсың, Кубаныч. Молодецсиң. Сонун. Эми көрдүңөрбү? Биздин жашообузда кааласак дагы, каалабасак дагы ушундай тартипсиз, ушундай тарбия көрбөгөн, ушундай адамдар кездешет. Биз алар менен не кылабыз? Мамиле кылабыз, урушабыз, талашабыз, бирдемке кылабыз, достошобуз, ошентип атып күчтүү болобуз, ошентип атып куурч адам болобуз, ошентип атып кыйын адам болобуз, өсөбүз. Булардын бардыгы бизге сабак, жашоо, жизненный урок деп коет го, жашоо сабактарын берет. Жакшы адам дагы бизге сабак берет, жашоо сабагын, жаман адам дагы бизге жашоо сабагын үйрөтөт. Ар дайым өзүңөрдү өнүктүргүлө. Ошондуктан дайыма өзүңөрдү өнүктүргүлө. Кантип өнүктүрөсүң? Мисалы үчүн, Асема ошол эле английскийин аябай күчтүү үйрөнүп окуй бериш керек. Ошол эле бай эле тиги врач болгонго азыртадан даярдай бериш керек,
архитектор болом дегендер азыртадан информатика, математиканы күчтүү окушуңар керек. Спорт менен машыктырышыңар керек. Жөн эле телефон көрүп отура бериш керек бекен? Жок. Телефон көргөндөн пайдалык. Сону. Так, бүгүнкү сабак ушуну менен бүттү. Азыр эми сүйлөшөбүз.